Assalamu alaikum, урматтуу менин жердештерим, урматтуу токтоолдуктар. Мына менин аркамда турган бул Токтогул район мамлекеттик каттоо мекемеси. Мына бүгүн атайын ушул мекемеге келип, өзүмдүн да жумуштарым бар эле. Андан сырткары ушул жерди көптөн бери чагылдыра албай жүрдүм элем. Анда эмес ушул көйгөйдү көргөнгө кеттик. Токтогул район паспорт столунда мамлекеттик каттоо мекемесинде жүрөм. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, бизде 10 айыл өкмөт бар, 44 айыл бар Токтогул районунда. Ушундай мына паспорт алууда мүчөлүштөр, тыгындар, биздин жарандарга өбөлгө түзүлүп атат. Буга чейин дагы район башчысы ушундай мекемелерди сурап эле. Мына дал ушул мен ушул көйгөйлөрдү көрүп, ушул көйгөйлөрдүн чечүү жолдорун издөө максатында шаардын ичиндеги жерлерди баарын ушул элдин мүдөөсүн, элдин маселесин чече турган жайларга айландырыш керегин баса белгилеп айткым келет. Ошондуктан бул маселелерди дагы өтө аябай опурталуу болуп турат. Тез аранын ичинде чечип маселени жөнүндө салыш керек. Эске сала кетчү нерсе да бир айылдан биздин жарандар келип, бүрүн кечке ушундай кезектерге туруп, бүрүн кечке өзүнүн өмүрүн, убактысын, акчасын коротуп, бирок маселени чече албай кетет. Ошондуктан заманбап цифровизация заманында операторлор көбөйтүп, адамдар дем алганга орундарды чоңойтуп, андан сырткары онлайн жазылуулар кылып, өздөрүнүн убактысын, жашоосун, акчасын кетирбегенге аракет кылыш керек. Мен дагы өзүм кезек күтүп отурган чагым, эртең менен ушул жумуш убактысы башталгандан баштап эле мындай чоң тыгындар эми аракет кылабыз. Эртең менен келдим, канчада чыгат экен байкайбыз. Benim adım bakın. Ertemeden geldik, şu çirete geldik. Ertemeden altta gelişim. Siz kaysı ayıldan geldiniz? Siz kaysı ayıldan geldiniz? Toktogul rayonundan geldim. Ayıldan gelgenlerin tegemet geldim. Bul görünüştü kандай эми сыпаттай аласыз? Görünüş hem içine şart düzüp koysa olma olgan. Жаштагы бат кабыл атырган киши эмнелерин немесе болмок. Операторларды көбөйтүп, Операторларды көбөйтүп болмок. Ошо айтарым. Не суранат элеңиз жетекчилерден? Жетекчилерден şu операторларын көбөйтсө, бат элдин тыгын кылбай кабыл алышса ошону эле айтарым. Элге өлгө түзүлсө. Рахмат. Ошо. Мен очередин карап койсоңуз, мен очередин аркы бетинен. Вечерка записи. Мен номерим жазып коесуз ошол жерге. Ошентип ичиндеги жагдайга өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Учурдан пайдаланып мен Кыргыз Республикасы мамлекеттик каттоо кызматынын башчысына кайрылгым келет. Урматтуу башчы, өзүңүз көрдүңүз. Мамлекеттеги эпидемиологиялык абалдарды алып караганда жана мына 21-кылымда өнүгүү жолун алып караганда, бардык критерияларды алып караганда бүгүнкү күндөгү Токтогул районунун мамлекеттик каттоо кызматынын мекемеси дагы, турган турпаты дагы дал келбейт. Ошондуктан 100 000 калкы бар Токтогул районунун бул маселеси аябай бир курч маселе болуп турат. Анткени бул мекеме дагы Маданият министрлигине караган ушул мекеме болуп эсептелинет. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул мекемеде талаштар дагы жаралып турат. Жаңы мекеме куруп берип, ушул районунун башчысы дагы ушул видеомо реакция кылып коюшун мен каалайт элем. Андыктан биз чечүү жолдорун күтөбүз, официалдуу ушул жоопторду күтөбүз. Достор, сиздерге эмне демекчи мен?
лайктан басып, бөлүшүп, ушул мамлекеттик башчыга, Кыргыз Республикасы мамлекеттик каттоо кызматынын эң башчысына жеткиргенге аракет кылайлы. Сиздер менен бирге Болот Дүйшүналиев. Көрүшкөнчө.